Жакшы адам 15 жашты эрте дебейт, 80 жашты кеч дебейт деп айтылат экен. Анын сыңарындай, урматтуу көрүүчүлөр, сиз дагы жакшы адамдардын катарына кошуласыз деп биз ишенебиз. Баягы жакшыны жакшы, жаманды жаман дей берген дагы бул өзүнчө бир адамгерчиликке жетпей калат деп айтылат эмеспи? Анын сыңарындай эле сизде дагы кандай учур болбосун жакшы деп гана жеңип кетүүгө аракет кылыңыз дейли. Мына ушундай жакшы сөздөр менен биз Кел чай ичели программасы өз ишин баштайбыз. Баарыңыздарга ысык салам, урматтуу көрүүчүлөр. Кутмандуу таңыңыздар менен ар бир көрүүчүбүзгө салам айтабыз жана биздин экранга жакыныраак келиңиздер, кош келиңиздер. Любимый телеканалында Кел чай ичели программасы саат 10го чейин сиздер менен биргеликте болобуз жана баарыңыздар менен бүгүнкү эфирди чогуу өткөрөлү деп айталы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизге жана чай салтына негизделген. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Ал эми биз болсо сиздерге суроо узатканбыз. Деги эле кыргыз элинин бий катары белгилүү болуп келген. Акыркы 5-6 жылда өзгөчө популярдуулукка ээ болгон десек болот. Бул кайсы бий? Бизге өзүңүздүн оюңузду жазып жибериңиз 0508 400 100 номери аркылуу. Бий өнөрү туурасында сөз кылып жатабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, ал эми биздин студиябызга келген дагы конокторубуз бар. Бийчилерди чакырдык. Тактап айтканда, сиздердин баягы бий өнөрүнө кызыккан болсоңуздар, ошол эле учурда суроолор бар болсо бизге жиберсеңиздер болот. Аны эмесе тааныштырып өтөлү. Бүгүн бизде конокто Жаз Нур бийчилер тобу. Жазгүл Кадырбекова, мына ушул бий топтун жетекчиси, жана Айназик Жанышева, Раяна Мербекова бийчилер. Кош келиңиздер. Кутмандуу менен кандайсыздар? Рахмат, бирге болсун. Эл журт менен амандаша алыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга кутман таң. Кош келиңиздер дейли. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Эң сонун мына ушундай сулуу кыздар биздин студиябыздын көркүн ачып турган чагы. Урматтуу көрүүчүлөр, суроолор болсо жибериңиздер жана биздин сурообузга дагы кечирип коюңуздар, жооп жазсаңыздар болот, Кудай сактай көр. Аны эмесе биз баштай берели, маегибизди биздин чайдан ичип отуруңуздар. Чайды болсо куюп койдум, ысыгыраак чайдан ичип үстүндө бололу. Аны эмесе Жаз Нур деп, жаз өзүнчө, нур өзүнчө жазылат экенде, мен көргөндө эле суроо пайда болду. Эмне үчүн жаз анан нур? Негизи Жаз Нур деп бир жазылабы деп ойлонуп кеттим эле. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз келиңиз. Ооба. Себеби мунун аталышы Жаз Нур деп койгонубуздун себеби жаз деп өзүм Жазгүл деп башында жаз деп койгонбуз дагы, анан нур дегенде башында мынтип ойлогом да, нурдай болуп чачырап турсун деп. Анан кийин ой келди магачы. Ал кезде баягы эркек 2 балам бар болчу. Анан кыздуу болсом кийин буюрса нурдан баштап коем деп, ошол максат менен анан нурду улап койгонбуз да. Анан кийин кыздуу болуп, анан азыр кызымдын аты Нурбийке. Ошондо экөөбүздүн атыбыздан Жаз, анан Нурдан кошулган да. Эң сонун Жаз Нур. Аталышы эле сонун экен. Канча жыл болуп калды түптөлгөнүңүздөргө? 7 жылдан уже 8-жылга кетип атат. 2015 жылдан 15 жылдан бери иштеп келатабыз даже. 7, 8, 10 жылдай болуп калган окшойт. Жакшы. Бий тобуңузда канча кыз бийлейт? Улам келип кетти ушабы же ошол башталгандан берки бийлеген кыздар барбы? Ооба. Бий тобумда болсо негизи группа менен младший группа, средний группа, анан старший группа болуп. Анан младший группада баарын бириктиргенде бир 30-дан аш 40-тай кыз бар азыр. Анан мен жаңы ачкандан баштап
билеп келаткан бул жактагы Раяна деген кызым. Ал кезде бул 2-класс болчу. Кичинекей кыз болчу. Азыр мынтип уже бой жетип отурат. Раяна, аны сизге сөз берейинчи. 2-класста эле келген экенсиз бул жерге. Андан бери кетпей, ушул жерде бийлеп жүргөн экенсиз. Демек, Жаз Нур менен чоңойтурсуз, Эмне болуп бийге келип калгансыз, Жаз Нурга келип калгансыз, ошол жөнүндө айтсаңыз. Мен жашаган жеримде студия бар болчу. Биз башында ошакка барып машыгучубуз. Мен биринчи барганда мен коркуп, кайра кетип калган болчумун. Где-то 3 ай өткөндөн кийин кайра жаз эле жерге келип, жанында азыркыга чейин жүрөм. Ошол учурда баягы бул жашаган райондо студия ошол жакта болчу. Жаңы мен ошол ачып баштаган кезде анда бул ошо кичинекей кыз болуп анан келген. Анан келгенде биринчи урокто эле буттарын чоюп, растяжка, разминка кылганда эле коркуп, жок мен келбейм деп ыйлап кетип калган экен да. Анан анысын мен билбейм. Анан кийин кайра келди. Анан келгенден кийин ошондо айтты да, мен мурун келген болчумун, кетип калгам. Сиз айткандай, бийге көп кыздар келет, көп кыздар кетет дегендейчи. Буга чейин да канчалаган кыздар келип кетишти. Асты уже күйөөгө тийди. Күйөө болуп калыптырсыз. Болдум, ооба. Жакшы. Жакшы, Айназик, сизчи келгениңизге канча болду? Аз эле болду десем болот, бирок ошол эле аз убакыттын ичинде ушундай бийлеп, өнүгүп кеттим десем жаңылышпайм. 1 жылдай болуп калды. 1 жылдын ичинде көп выступленияларга катышып, азыр ушул убакка чейин бийлеп жүрөм. Эң сонун. Сиздердин Instagram баракчаңыздарды карап отурсак, жаныңыздар тынбайт экен, күнүгө эле жакшылыктарда, тойлордо, сонун көнөктөрдү кийип алып, сонун образдар менен эл арасында кызмат кылып жүрөт экенсиздер да. Би өнөрүнөн көп акча тапса болобу негизи? Ооба, албетте. Азыр баягы ошол мисалы мындайча айтканда ырчынын эменин жашоосу дегендей болуп калдык азырчы. Артисттердин жашоосу деп коюшат го. Бирок анткени менен анын артында көптөгөн түйшүк, кээ бир айтышат да, барат, кыздар жыргап эле бийлейт, анан ошончо сумманы алып кетип каласыңар деп, бирок анын аркасында бизде түйшүк көп. Иштеш керек. Анан ошол нерсени эл алдына жакшылап алып чыгыш керек дегендейчи. Наоборот, бизде тескерисинче мойнубузда мындай чоң жүк бар десем болот да. Эң сонун. Демек, кыздар деле ушул жерде бийлеп жүрүп эле өздөрүнүн акчасын таба алышат, Ооба. Карьера жасай алышат. Бул жерде кыздар ооба сиз айткандай тойлордо бийлеп акча табышат. Андан сырткары менин жардамчы кыздарым бар. Мисалы, младший группада Раяна сабак өтөт, анан өзүнүн баягы кандай десем, зарплатасын, айлыгын алат. Ал эми Айназик болсо, бул көбүнчө садиктер менен иштейт. Садиктерде да сабак беребиз. Кыздар ушинтип бөлүнүшкөн да, основной группада мисалы башка кыз иштейт. Младший группада Раяна, Айназик болсо садиктер менен иштешет. Анан дагы башка кыздар дагы ушинтип ар биринин өздөрүнүн жумуштары бар. Кошумча акча болуп турат экен, Жакшы. Азыр мен байкасам кыздарыңыз түз отурушат да. Баягы эмне деп койчу эле, сынынан жанбай деп коебу, түз отуруп турушат экен. Кыздар негизи тарбия башкача окуп болуш керек, Менин оюмча, мисалы Раяна 2 жашында эле келген деп атасыз. Жүрүм, турум кадимкидей өзгөчө болсо керек, башкаларга салыштырмалуу. Ооба. Негизинде эле бийге келген кыз сөзсүз түрдө баягы мындайча айтканда өнүгүп чыгат да, бардык жагданчы. Анткени көпчүлүк аралашат, көпчүлүктө кандай сүйлөш керек, кандай басыш керек, даже кандай отуруш керек дегендин баарын үйрөтөбүз. Анан көп эле кыздар келишти, бирок ачыгын айтканда бийден өнүгөт. Жакшы жакка өнүгүшөт. Маданият, ошол эле сүйлөө маданияты, жүрүм турум маданият дегеле бардыгы. Өзүңүз айтып калдыңыз, күйөө балалуу болгом, кыздардын баары турмушка чыгып ачат дегендей. Кандай экен бул сезим? Билбейм, өзүмдү мынтип элестете алган жокмун, мындай күйөөгө тийип эртең кайра келет дегендей эле сезим болгон да. Келбей коюштубу? Ошол боюнча келген жок дейинби. Жакшы, ошо узаттык. Азыр уже ал кыздын турмушка чыкканына уже 2-3 жылдай болуп калды уже. Дагы кыздар уже бой жетип турат дегендей.
Айназик менен Раян. Жакшы. Келиңиздер, анда сиз жогоруда айтып калдыңыз, ошол кичинекейлер, ортоңку бийчилер болуп бөлүнүшөт депчи. Демек окутасыздар, Ооба. Балдарын кандай бериш керек сиздерге? Негизи канча жаштан баштап бийлеп баштаса болот? Кичинекей баягы буттарын чоюп баштайт экенсиздер дегендей, ага кичинекей балдардын жашы канчадан башталыш керек? Анан канча жашта билей албай каласың? Мисалы, мен азыр барсам билей албай калсам керек, Анткени ага да бутту колду чоюп башташ керек эле да, Ошолор жана айтып берсеңиз. Негизи 4 жаш, 5 жаш деп алабыз. Негизи колдон келсе 3 жаштан баштап алыш керек да. Бирок 3 жашта бала аябай эле кичинекей болуп калат экен, анткени баягы келет, кээде ар кандай ситуация болот, ыйлайт, ошол жерден буту колун чоюп атканда ыйлап туруп беришет. Анан ар кандай эмесин көрсөтүшөт. Ошон үчүн ойлонуп, кайра 5 жаштан баштап деп эле набар кылабыз. 5 жаштан баштап кичинекей кыздар бар азыр. Сөз түрдө баягы келгенде сразу эле билетип эмес, растяжка кылабыз, разминка кылабыз, буту колдорун чоюп, ийилтип, андан кийин акырындык менен бийге өтөбүз. Канча жаштан баштап кеч болуп калат? Негизи 7-8 жаштан келгенде де кеч болуп калат. Анткени денелери катып калат да. 5 жаштан баштап денеси жумшак кез, ар кандай бияка ийсең, оңго ийсең, солго ийсең дегендей болот. Ал эми 7-8 жаштан келген кыздар бар, бирок кадимкидей денелери катып калат, бирок аны деле акырындык менен жөнгө салып кетсе болот. Жакшы. Мисалы, бийчи болуш үчүн сөзсүз мындай дээринен деп коебуз го, ошол нерсе болуш керекпи же бий топко окуп ошол жерге барып үйрөнүп кетсе болобу? Сөз түрдө бийчи болуш үчүн кичинекей мындай дээри деле болуш керек, бирок бийге шыгы жоктор деле келип, акырында жанагынтип бий ийилип атып, чоюлуп атып, биз бутун чоюп атып, колун чоюп атып, анан бир ыкка салып алабыз дагы, анан алып кийин баягы устатынан шакирти ашты деген сөз бар эмеспи? Ошол сыяктуу эле тескерисинче алар наоборот сон бийчилер чыгат андайлардан дагы. Демек үйрөнүп кетсе болот, Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде да суроолор болсо, бизге жибериңиздер 0508 400 100 номери аркылуу WhatsApp'тан жибериңиздер. Суроолордун жоопторун биз түз эфирде алып бергенге аракет кылалы. Ал эми Айназик, Раяна айтсаңар, негизи эмне үчүн бийди тандап алгансыңар? Мисалы, азыр ырчылардын жашоосу деле жакшы болуп атпайбы? Ырдап кетип кала бересиң. Бий топто көптөгөн кыздар бар дегендей, кыздар арасында ар кандай нерселер болот, бири-бирибизди жакшы көрүп карайбыз, жаман көрүп карайбыз дегендей, бул албетте баарындай эмес, Эмне үчүн бийди тандап алгансыңар? Биз кичинекей кезибизден бери эле кызыгып, мындайча айтканда, желание болуп дегендейчи, анан кичинекей кезибизден баштаганда ушул убакытка чейин жакшы бийлеп, азыркыга чейин таштабай дейм да. Мен мисалы кичинекей кезимден бери эле уже кызыгып, талантым бар болчу. Талант болсо, аягына чейин кетсе болот деп ишенем. Ошон үчүн мен до конца бийлейм деген ишеничтемин. До конца деп коебуз. Бул сөз аябай популярдуу эмеспи? Келиңиз, Раяна, сизчи? Бул жазнур группасында вообще биз кыздар менен урушпайбыз. Мен буга чейин бир группага баргам деп коеюн. Ал группадан баары деле бири-бирине кошула албай, биз жаңы кыздарды алганда биз сразу жаныбызга мынтип кармалып, анан кийин кетиргибиз келбей ушундай болуп калат. Бири-бирибизге көнө алсак, анан кийин той жок болуп үйдө отуруп калсак, биз бир сагынып, башка жолгабыз, паркка барабыз деп ушинтип жолуп турабыз. Эң сонун экен, ушундай ынтымагыңыздардан жазбаңыздар дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо программабызды уланталы, сиздер болсо эч кайда алыстабай туруңуздар, суроолоруңузга жооп берип, суроолорду жиберсеңиздер болот. Кечки чай ичүүгө бергамоттун жеңи сергиткен жыты менен Пиала Голд колдонуп көрүңүз. Өзүнүн уникалдуу даамы жана жыты аркасында сонун суусундук жана чай сүйүүчүлөрү үчүн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү.
Түсү алтын, дамы күчтүү. Мына ушул пияла голд менен чай ичип отурабыз. Келген конокторубуз менен, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Жаз Нур бичилер тобу бизде конокто. Дагы бир жолу кутмандаңыздар менен. Менде мындай суроо пайда болуп жатат. Негизи бичилерге жетекчи болгондо кыйын болсо керек, анткени канчалаган кыздын жоопкерчилиги сизде болот дегендей, алардын кийими, боенгону, баскан турганы, жигиттери дегендей. Ушул би топтун жетекчиси катары айтсаңыз, жакшы жактары, анан баягы оор жактары жөнүндө. Ооба, албетте мунун жакшы да жагы бар, анан туура айтат, жаман да жагы бар. Сөз түрдө биринчи сөз эле биди коюп койгула, анан биретип коюш эмес. Албетте биринчиден өзгөчө костюмдарына көптөгөн каражат керек. Бир эле костюм менен кечке жүрө бербейбиз. Керек болсо ай сайын 2-ден 3-төн костюмдарды алмашканга туура келет. Анан ошол финансы жактан аябай аксайсың да, ачыгын айтканда. Анан бирок ошол финансы жактан дайыма колдоо көрсөткөн менин жолдошум, өзгөчө ошол адамдын деме өрчүсү менен кыздарга форма тиктерип келе жатам. Анан ал эми жаман жагы болсо, сөз түрдө ар бир кыздын ар кандай кыялы болот. Мисалы, бирөөнүн кыялы жакшы болсо, экинчиси сөз түрдө ал характерин көргөзүшү мүмкүн. Анан анын характерин көтөрүш керек. Кээде урушам, кээде алдайм. Ар кандай сөз менен баягы сөз эле урушуп эмес, кээ бирөөнү алдап, ар кимдин тилин табыш керек да. Мисалы, бир кызымдын характери жакшы болсо, ар кандай нерсени жасап коюш мүмкүн да. Кээ бирөө болсо, бир жерге барабыз деп, мисалы, выступленияга чыгарда, сөз түрдө кечигет да, кээде телефондорун албай коет, кээде жазсаң жооп бербей коюшат, бирок келаткан болот, кечигет. Анан ал жерден дагы нервштетесиң. Анан ал жерден ар кандай ситуациядан да чыгыш керек болот, кечигип аткан кезде дагы. Анан көбүнчө эле булардын эмеси характерин көтөрө билиш керек. Анан сөз түрдө тойдон чыкканда мен айтам да буларга, жигитиңер менен жолукпагыла депчи. Сөз качан мен үйүңөргө алып барып таштап кетем, анан чыгып койт, ата-энеңерден суранып алып, анан жигитиңерге жолуга бергиле деп. Эң чоң бизде ошол контракт башында келгенде бизде контракт түзүлөт да. Контрактта бардыгы бар. Кечикпеш керек, анан кийген формасын жакшы сактай билиш керек. Анан сөзсүз түрдө жигит дегенди менин кулагыма угузбаш керек деген эң негизги ушулар да. Өзгөчө могу бой жетип калган кыздарда. Ооба, сөз түрдө ал жакка эске алыныш керек болуш керек. Аян, айназик айтсаңар, жетекчиңер урушабы? Өзүн чеги болот да. Кечигип калганда, өзү айткандай эле. Мисалы, менде деле болгон, кечигип, көп кечигем өзү. Кечигип калганда кээде урушат, айтат. 2-3 жолу кечиккенден кийин уже түшүнүп баштайм да, өзүмдүн күнөөмүн, конечно, түшүнүш керек да. Кечиккенден кийин ойлонуп калам, туура эле кечикпешим керек болчу депчи. Бирок өзүнүн чеги менен урушат деп айтам. Мен эч качан кечикпейм. Кечикпейсиз, Мен всегда жанында жүрөм эле. Эрте келет. Эң сонун. Негизи айтсаңыздар, баягы ошол өзүңүздөр айтып аткандай эле кечик келүү, Мисалы, жакшылык башталганы турат, же бир концерт башталганы турат дейли, кыздарыңыз кечигип атат. Сиздер аз чыгышыңыздар керек болот. Бул учурда кандай кырдаалдан чыгасыздар? Же кечиктирип чыгасыздарбы, же калган кыздар менен чыгып бересиздерби, кандай болот? Бул учурда болсо, ошондойлор болот. Мисалы, 5 кыз же 6 кыз чыга турган болсо, сөз түрдө бирөөсү кечигип калышы мүмкүн да. Экөө деп айта албайм, бирок кыздардындайча айтканда, мактагандай эмес, пунктуальный эле, бирок көбүнчө айткан убагымда келгенге аракет кылышат. Анан кечиккен учурлар болгон, бирок ал кезде анын ордуна өзүм чыкканга туура келет да. Анын формасын кие каласыз. Бир жолу ушундай да ситуация болгон, бир кызым кечигип атат, той башталып атат, уже тамадам кыйкырып баштады, анан
не кыларын билбей уже өзүм чыгыш керек болду. Анан башында коштоп кириш керек болуп, өзүм кийдим дагы чыктым да, бирок ал учурда мени эч ким тааныбай калыптыр да чыкканымдычы. Анан экинчи бий кетет уже тостон кийин эле кайра бий кетмек дагы эле кечигип атат. Кызым жете элек, мына жеттим дейт, жетпейт. Анан акырында бийлегимге туура келди кайра. Бирок анан бийлеп бүткөндөн кийин анан менин чыгып бийлегенимде мына ошондо тамада көрүп алып анан күлдү да, сен чыктың беле деп. Жакшы. Дагы кандай кызыгуучулар болот? Тойдо сөзсүз эле кызыктуучулар көп болот. Бир жолу дагы бир тойго барып, ал учурда дагы баягы кээде бир күндө 2-3 тойго чыгып калган учур болот. Анан кечигип калдык, анан бизди уже күтүп атыштыр. Биз менен кошо атышмак, анан бизди билетип анан ачмак экен да. Анан уже жетип эле кыздар бар. Кээде көбүнчө кыздарым уже машинадан кийинип жетишип үйрөнүп алышкан. Бизде ушундай да, машинадан кирип атып, макияжды машинадан коюшат. Машинадан кийинишет, анан даптайыр болуп эле уже кирип барабыз да. Анан ошентип машинадан кийинип келатышат, түштү, кирип анан бийлеп атышат. Мен болсо бер жакта тартып аткан болчумун. Бир эч нерсе байкаган эмесмин. Анан бир балдар жакшынакай деп бийлеп бүтүштү, кетип баратат. Анан бир кызымдын шөкүлөсүнүн башында салафан, үкүлөргө сөзсүз түрдө салафан оройбуз, ороп коебуз да кир деп калбасын деп. Анан ошол салафан менен чыгып кетти. Биз деле билбей калдык. Эч ким байкабаптыр да. Анан ал кыз өзү да билбептир. Тартып аткан мен да байкаптырмын да. Анткени баягы формада шапкасы жашыл болуп, үкүсү ак болуп, анан салафандагы ак, анан жашыл салафан экен да, жашыл ойлар мененчи. Ошон үчүн байкалбай калса керек да. Аны сиздер байкабасаңыздар, эл деле байкабаса керек. Мына ушундай. Жакшы экен. Азыркы негизги топто бийлеп аткан кыздар канча кыз бар? Азыр основной группада бийлеген 15 кыз бар. Алар бир эле учурда бир канча тойго чыга бересиздер болуш керек, э? Баарыңар бир эле жерге барып албайсыздар. Ооба. Бир учурда кээде 3 заказ алсам, 15 кызды 5-5 бөлүп коебуз. Анан ар биринде сөзсүз түрдө бирден жоопкерчилик, ошого жооп берген ответственный кыз болот. Ошол жооп берет да. Жакшы. Мисалы, жеткирүү жагы, ошол эле костюмдары абдан чоң болот, аларды көтөрүп жүрүш керек дегендей. Ал жагы кандай болот? Такси менен жүрөсүздөрбү же атайын айдоочулар барбы бул үчүн? Жеткирип берүүчүлөр барбы? Мен буларга күлө берем. Мен буларга жетекчи дагы эмес, булардын таксист дагымын, водителимин. Анан ашпозчумун, водительмин, дагы кандай десем, СММщикмин. Мен жумушум көп, анан көбүнчө ошо форманы жеткирүү жагы өзүмдүн мойнумда. Даже машинадан формабыз түшпөйт дейм кээде. Жүрө берет. Жакшы. Мисалы, көпчүлүк учурда байкайм да, азыркы учурда макул тойлордо же концерттерде башка учурларда бий топтор ушунчалык көп болуп кетти, э? Бий топтордун кимиси кандай аталышта билбейсиң, бирок абдан көп бийчи топтор бар. Азыркы учурда атаандаштыкта күч алып атат, биринен бири өтүп өзгөчө бийлерди жаратып атышат дегендей. Сиздерде азыр мисалы башка бий топтон өзгөчөлөнүп эмнеңиздерди айта алат элеңиздер? Жолсу, балким формалардан өзгөчөлүк бардыр. Ооба, бийчилер чындыгында баягы мындай сөз бар эмеспи? Ташты ыргытсаң эмнеге тиет деп, азыр көбүнчө чындыгында бийчилер көбөйүп кетти. Ошол эле менден билим алган, мен баягы жол көрсөтүп берген 2 кыз өзүнүн группасын ачып кетти. Азыркы учурда өздөрүнүн составтарын түзүп, иштеп атышат. 2 группа. Ошол бир кызым болсо, мен студиянын жаңы ачкандан баштап эле келген болчу. Ал учурда мен жардамчым болуп, кыздарга үйрөткөндөй эле ал кызым аябай көп нерселерди үйрөттүм. Анан ал дагы азыр башка группа ачып кетти. Андан кийин дагы бир кызым келген, ал кызга дагы ошентип жол көрсөтүп жүрүп, анан акырында ал дагы өзүнүн группасын ачып кетти. Анан бизде өзгөчөлүк болсо не десек? Хореография, бийдин хореографиясы. Башкалардын өзгөчө да, бир да движениясы кайра кайталанбайт. Анан биз элдей болуп, мисалы, кээ бир адамдар мындай да,
видеодон көрүшүп ар кайсы жерден эметип атышып анан коюп чыгышат го. Бизде андай эмес болуш керек деп ойлойм да. Анткени мен баягы кичинекей кезимден баштап бийлегенге мен көбүнчө слух менен иштейт экенмин. Анан ошол музыканы угуп эле ошол слух менен эле коюп кете беребиз да. Анан мен жардамчы кыздарым дагы көбүнчө булардыкы да ошондой слух экен да. Анан ойлоп коем да, ошон үчүн бири-бирибиз менен баягы келишкен үчүн анан иштешип атат болушубуз керек депчи. Азыр основной группада дагы бир кызым бар, ал кызым да көбүнчө слух менен иштейт экен. Мындан көрүп тигил бичинен бул бичинен движенияларын эч качан албайбыз. Анан дагы бир өзгөчөлүгү ошо бичилердин формасын эч кандай көрүп жазабайбыз. Көбүнчө отуруп эле мындай мен чием, мондай болсо депчи. Анан ошол боюнча эле формалар тигилет да. Ошол эле учурда кыймылдарды кантип ойлоп табасыздар? Слух менен иштегенде мисалы музыканы угасың да, значит бул жерге мындай кылып коюш керек экен. Батыраак музыка болсо батыраак, жайыраак болсо жайыраак дегендей. Бич болгондон кийин кылгандай кылып туруп, анан ойлонуп, анан мындай кызыктуу кылыш үчүн ошону ойлонуп табыз өзүбүз чоң. Азыркы учурда ошол эле жакшылыктарды көрүп калып атабыз да, бийчи топ кыздар менен ошол келген эл менен биргеликте бийлетип, ар кандай бир конкурстар жүрүп атпайбы? Өтө чектен ашкан дагы бир учурларды катталып, социалдык тармактарда байкап калабыз да. Буга кандай көз караштасыздар? Ооба, туура. Кээде ошол аял кишинин образын жаратышка туура келет. Ошол учурда баягы ситуациядан чыгыш керек болот. Анан бирок андайларды жазабаганга аракет кылабыз көбүнчө. Көбүнчө тойдо аялдардын кийимдерин кийип алып чыкканга тойдо турган коноктор ошого каршы да, чын айтканда, чыкпаганга аракет кылышат. Түшүнүктүү. Баягы кыскасы элге жага тургандай бир жакшы сынактар болуп турат, эмне дейбиз? Сиздерге ыраазычылык билдиребиз келгениңиздер үчүн. Дайыма элдин жакшылыгында, кызматында, сонун сулуу кыздарыңыз менен бийлеп жүрө бериңиздер дейли. Ал эми бул болсо биздин программабыздын атынан Пиала Голдтон сонун чай жана кружка чайды кыздарыңызга демдеп берип, ысык чай кылып берип коебуз, Чоң рахмат. Силерге чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто урматтуу телекөрүүчүлөр Jazz Nuro бичилер тобу болду. Биз болсо сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирде көрүшкөнчө амандык тоңуздар дейли.